сүйлөп атат тиги. Реформа жүрүп атат, жаңылануу болуп атат. Азыр IT технология, канарип, жасалма интеллекттин заманы, заманбап мугалим. Ушу азыркы IT технологияны, искусственный интеллектти мыкты билүү керек. Буга ынабыз. Бул эң туура, бирок ошону менен биргеликте мен сабактарга катышып, эл менен жолугуп бир нерсеге ынандым, Нургүл. Ал кайсы дегенде эң алгач мугалимдин кесиптүүлүгү, өзүнүн предметини мыкты билүүсү, эң алгач ата эненин педагогикалык маданиятын көтөрүү, ата энелерге билим тарбиянын баалуулугун ата энелерге сездирүү. Анткени биз канчалык реформа жүргүзүп, жаңылык киргизбейли, үй бүлөдөн, ата энеден эгер жардам колдоо болбосо, биздин ишибиз түбү жок чакага суу куйган менен барабар. Ошол үчүн урматтуулар, Нургүл Шарапова бекерге ушул улут келечеги үй бүлө тарбиясынан деген теманы койбоптур. Ушул теманы коюп өтүп бериңиз агай деди. Рахмат сизге, Нургүл. Анткени ушул мен дайыма айтып жүрөм, дүйнөдө эң кичине жана эң түбөлүктүү мектеп бул үй бүлө, эң түбөлүктүү, эң күчтүү мугалим бул ата эне. Ошолордун педагогикалык маданиятын өстүрсөк, Кудай кааласа жакшы болот. Ушул менин кириш биринчи бөлүк сөзүм. Нургүл эми айтылгандарды өзүңүз мындай тастыктап, толуктап, өнүктүрүп, оюңузду айтып, каалоочулар болсо сөз берсеңиз, мен мына 10 минут, 12 минут сүйлөдүм, токтоттум биринчи бөлүк. Ушинтип 10-15 минуттан 3кө бөлүп сүйлөйм. Нургүл, сөз сизде. Чоң рахмат агай. Албетте улуттун келечеги үй бүлөдө. Мына ошол үй бүлө маданияты, үй бүлөдөгү тарбия, ата эненин балага болгон тарбиясы келечек муундун түптөйт экен. Эң алгач мектептен мурун, бала бакчадан мурун бала тарбияны үй бүлөдөн, атадан жана энеден алат экен. Ата эне тарбиялоодо үлгү боло турган, чоң нуска боло турган, жол көрсөткөн эң бир асыл жана маанилүү адамдар экен. Мына ошол ата энелер мектеби аркылуу гана биз ата энелерди билим берүү гана биз ата энелердин түшүнүгүн өзгөртө алат экенбиз да. Гапыр Мадаминов агайдын ата энелер мектебинин негиздөөчүсү менен катары биз ошол билим берүү жаатындагы ата энелер менен иштөөнүн бир олуттуу формасын тааныдык. Ошол көптөгөн ата энелер, биз ушул ата энелер мектеби ачылгандан кийин биздин көзүбүздү ачтыңыздар, мурда кайда жүрдүңөр эле окутпай деген дагы пикирлер болгон, мисалы Ысык Көл облусундачы. Чоң болбойбу анан Анан ушундай ата эне күчтөгөн маалыматын алып, анан балага болгон мамилесин, билим алууга болгон мамилесин өзгөртө баштайт экен да. Ал үчүн мына ушундай улуу урматтуу билимдүү педагогдордун көрсөткөнү экен бизге. Жакшы, Нургүл, рахмат. Уланта бериңиз, анан бир мына угармандарга дагы 1 минуттан ашпасын ой пикирлерин айтса жакшы болобу дейм. Диалог формат көрсөк болобу? Сонун болот агай. Ой пикириңиздерди айтсаңыздар, сиздерде кандай ойлор бар, кандай сунуштар бар? Азыр Нургүл, мен токтотуп 15 минуттан кийин башкаларга сөз берсем, анан кээ бир жерде тамашалаш, Гапыр агайдын сөзү үйрөн айта турганы түгөп калган окшойт, бизге эле кыстап атат дейт да. Мен урматтуулар, мени кандай угулуп атат Нургүл? Сонун, абдан жакшы угулуп жатасыз. Жакшы угулуп атабы? Да, мен урматтуулар, мен Кудайга шүгүр, ошо 25 жылдык эксперименттин натыйжасында мен 24 китептин автору болдум. 2018-жылы окшо эксперименттардык иштерим негизинде кандидаттык диссертацияны жаздым. Кудайга шүгүр, азыр мен 3 университеттин ардактуу профессору болуп турамын. Мен айтсам сөз түгөнбөйт, бирок кептин бардыгы тынымсыз, ашыкча көп сүйлөөдө эмес, төп сүйлөөдө. Мен сиздерге кезек берип, ой пикир айткыла дегенимдин мааниси элди угалы, айтканды кандай түшүнүп атасыздар. Баягы кээ бир лекторлор айтчудай, как вы меня поняли? Сиз мени кандай түшүндүңүз деген маселе бар. Анан мен ушул иштөө процессиде
Dünyanın 6-7 mamleketinde bolup alardan bilim berүү tajribasyny öýrenip çykdym. Oşonun içinde mına Finlandiyany, Germaniyany jana başka. Anam aralıktan 2 yıl Amerika'nın Columbia Üniversitesi'nden okudum. Oşol jerde bir nerseni baykadım Nurgül. Alarda 10 minut aşıp ketse süýlep 30 minut oşonu talkulatat da. Ооба. Mana uşunda soň eken. Biz 30 minut emes 1 saat süýlep 5 minutta talkulatpayбыз da. Doğru. Bizdin bilim berүүдögi en çoň katabız, el menen işleүүдögi en çoň katabız mına uşunda turat eken. Köp süýleýbüz, köp aýtabız, birok mындай talkuu jok, суроо жооп жок. Ошол ben ушул методунда bizde TS kvadrat деген бар. Жакында жаш мугалимдер группасында көргөн болсоңор TTS дегенди киргиздим. Мына ошого мени туура түшүнүп, талкууга, суроо берүүгө катышсаңыздар жакшы болот. Суроо бериңиздер, суроо берсе болобу деп жатат. Бериңиз, микрофонду күйгүзөбүз, суроо беребиз. Саламатсыздар. Бул ТТС деген кандай түшүнсөк болот? Жакшы. Анда TTS айтайын, мына аны республикалык жаш мугалимдер мектебини онлайн түзүп, мына Бейшакова менен ал жерде Нургүл бар, Султан Момунов бар, Жайнагүлдөр бар. Ошо анан bir жумасына 2-3 жолу баалуу маалыматты таштап туруп, анан байкасак талкуу жагына, өзү чындыгына келгенде бизде талкуу жүргүзүү, суроо берүү маданиятында дагы бир чөп проблема бар да. Анан ошол үчүн ушул ТТСти мен түзүп туруп, айтып туруп жөнөттүм. Салтанат аны жасалгалап туруп, сонун кылып группага таштап койгон. Чечмеленишин айтайын. Тынын биринчи Т бул таанышуу. Мына таанышуу. Экинчиси ошону кандай бир түшүнүү. Үчүнчүсү ошону талкуулоо. Үчүнчү Т. 3 Т болду. Андан кийин Сда ошол боюнча суроо берүү, сунуш айтуу, анан сынактан өткөрүү. Мына ушуну ТТС, 3 Т 1 С. Таанышуу, талкуулоо, тажрыйба жүргүзүү, андан кийин сынактан өткөрүү дегендей чечмеленет. Рахмат. Рахмат. Саламатсыздар. Суроо берсек болобу? Болот. Каракол шаарынын номер 1 мектеп Айбек Асанбеков Айбек Турганбекович. Менде мындай суроо бар эле, азыр мектептерде 12 жылдык билим берүү жана Сингапур методдорду деп атпайбы? Ошол методдордо да ушул ата-энелер мектеби, мына мисалы үчүн Сингапур методун эле алсак, ата-энелер мектеби деген ошол Сингапур методунда да бар бекен? Урматтуулар, эми 12 жылдык Сингапур жөнүндө министрлигибиз Бишкекте, Ысык көлдө, Ошто чоң окуулар өткөрүлдү. 800 миңге чейин адамдар катышты, көп айтылды. Ошол үчүн мен ал жака көп токтолуп кое эле, сурооңузга жооп берейин. Мындай, Сингапурда дагы, Финляндияда дагы ата-энелер менен иштөөгө өзгөчө көңүл бөлүнөт. Ата-энелерди билим берүү системасыга энелер мектеби, ата-энелер мектеби аркылуу, окутуу аркылуу байланышып, үй бүлө менен тартат. Ошол үчүн аларда ушундай жакшы натыйжа бар. Ошол үчүн муну биз туура түшүнүп кабыл алсак жакшы болот. Кыскача ушул. Чоң рахмат. Жакшы. Мен суроо берсем болобу, агай? Болот. Assalomu alaykum жамаат агай. Токтоп туруң. Суроо бергенде, сүйлөгөндөр мүмкүн болсо жана агай туура кылды. Биринчиси өзүңөр ким, каяктан экениңерди анандай экраныңарды ачып коюп, айтсаңар, сүйлөсөңөр жакшы болот да. Мындай эл бая мээр көздө дейт. Маалымат көздөн, жүздөн берилет, үндөн берилет. Анан баарыбыз эле чүмкөнүп алсак болбойт.
Kim bul adep bolot da, Ооба. kim süйлөгөндө суроо бергенде экраныңарды ачып коюңдар урматтуу. Мен деле муну ачып турат, же жабып коем мен дагы. Бериңиз суроо. Assalamu alaikum agay жана Мат. Кутман кеч бардыгыңыздарга. Менде суроо агай. Де азыр учурда баягы ата-энелердин мектеби эмес, жалпы эле мен өзүм дагы аудиториямда бар да, общий эле аялдарбы, ким болбосун, сүйлөгөндө ошол сөзүбүздү сүйлөп, же болбосо тышкы адамга бөлүшүүдө дагы деле мындай ачылып кетиш маселеси болуп атат да. Ошол Айша деген суроо бердиңби? Bugün Ayşe Sadıklı emesmi? Ayşe, makul, men жооп берейин. Бирок, урматтуулар, мындан ары суроо бергенде, Нургул ушуга багыттап койсоңор, бүгүнкү тема боюнча суроо бериңиздер. Мен айткандар боюнча ой пикир айтсаңыздар, анан кийин мындай башка жака кетип калса, канча мен жооп бере берем, бирок вот мына ушу сурообуздун өзүнөн деле көп нерсе билинет да. Азыр мен ушу айткан маселелер боюнча суроо берсеңер жакшы. Эми туура айтасыз, ата-энелер ошо суроо жоопко катышуусу кыйын, кабыл алуусу кыйын. Ошол үчүн да биз иштешибиз керек да. Мен бир сөз айттым бая, сөз айкашы, шуну жазып алыңыздар. Урматтуу катышуучулар, ата-энелердин педагогикалык маданияты деген. Бул өтө чоң маселе. Бул 3 сөздүн ичинде 1-2-3 том китеп жатат да. Биздин бүт баягы зордук, зомбулук, үй бүлөдөгү, мектептеги, мектеп берекети, андан кийин буллинг, абьюзер деген азыр мындай сөздөр бар. Аны билесиңер, кааласаңар Нургул эжей түшүндүрүп берет. Булардын бардыгы ошол үй бүлөнүн педагогикалык маданиятынын жетишсиздиги. Бүгүнкү тема ошого арналган. Андан көрө сиздер менен сурасаңыздар жакшы болот эле. Ата-энелердин педагогикалык маданияты деген эмне? Аны кантип жетишебиз? Канткенде үй бүлө келечекте улуттун мындай бир уюткусу, тарбиянын булагы болот. Үй бүлөнү кайсы жактан өстүрүш керек? Мынандай орустар айтат пасушистуу дейт, кыргыздар айтат токотер сурооду бергилечи айланайындар. Мына сиздердин сурооңуздардын өзү дагы биздин бир топ мындай маселебизди көрсөтөт да. Ошол. Рахмат агай. Кандай суроолоруңуздар бар? саламатсызбы? Жемен берсин. Ооба. Берерсиң болобу? Ооба, бериңиз. Угулуп жатабы? Так, азыр Розаныкын өчүрөйүнчү, Роза өчүрүлөчү. Эми айта берсем болобу? Мен Нарын областы Атбаш районунан 10 бала бакчасында иштейм. Мээрим. Мен неме берейин дегеним, ата-энелер мектебин уюштуруп өткөрүүдө кичине кыйыныраак болуп атат да, кичине багып бере аласызбы? Кай жерден баштасам туура болот? Мен Дасторкон чекесиндеги университеттен китебиңизди алып ошону пайдаланган десем, мындай китепти да ала албай атам, заказ берсем келбей атат. Мындай кандай кылып багыттай алам билбей атам. Ошого багыттап бир айтып бере аласызбы деп берейин дегем агай. Жакшы, рахмат. Анан Нургул, мындай мындай багыт берсеңер, не обязательно суроо бериш. Айтылгандар боюнча өздөрүнүн ой пикирлерини, тажрыйбасын айтса дагы жакшы болот да. Макул, мен эми сиздин сурооңузга жооп берейин. Ата-энелер мектебине алып барыш үчүн мына колумда китеп көрүнүп атабы? Экраныңыз жабылып калыптыр агай, эмнегедир. Жок, Көрүнүп атабы? Жок. Көрүнүп турат. Бизге көрүнгөн жок. Эжеке, бизге көрүнгөн жок. Ата-энелер Ушу китептин ичинде ата-энелер Көрүнгөн жок. анан ошого тиешелүү темалар бар. Андан тышкары өзүнчө дагы программа чыккан. Алмаз Бейшеналиевдин буйругу менен Гапар Мадаминов энелер мектеби пилоттук деп алгач, мектеп бакчада анан милдеттүү деп кийин Иманалиевдин буйругу менен
министр кезинде чыгып өтүлүп жатат. Эми урматтуулар, ата-энелер, мен сиздин сурооңузга жооп берем. Ата-энелер мектебине өтүш үчүн мүмкүн болсо ушул китептерди бир абал өзүңүз таанышып чыгып, анан бул ата-энелер жарыя берип, күнүнү, саатын айтып, 2 жума илгери ата-энелерге жарыя берип койсоңуз, ата-энелер келгенде бир теманы ошо бала тарбиясы, билим, маданият, ахлак бир темага даярдан. Бул жерде темалар бар дедим. Келген ата-энелерге бир мындай аңгеме, баарлашуу формасында өтүп, өздөрүнү сүйлөтүп, эң башкысы контенттей маалыматты ата-энелерге берсеңиз жакшы болот. Анан алардын тажрыйбасын бөлдүрсөңүз. Эгерде ата-энелер сизди сыйласа, албетте ата-энелер 100% келбесе дагы 50-60% келет. Кыскача ушул. Рахмат агай, чоң рахмат. Рахмат. Ой пикирлериңиздерди айтсаңыздар. Мына улуттун келечеги деп атабыз. Этнопедагогика менен дагы байланыштырсак болот бул жерде. Улуттун келечегин сакташ үчүн биз кандай иш алып барабыз? Ошол ата-энелер биздин улуттук, элдик биздин баалуулуктарыбызды, элдик билимибизди, ушул касиеттерибизди балдарга жеткирип бере алабы? Ушундай суроодо эмне кылышыбыз керек азыр биз ата-энелер менен иштөөдө? Кандай таасир калтырабыз педагог катары? Мына ушул багытта да айтсаңыздар. Ата-энелер мектебинин биз негиздегенде эмне натыйжага жетебиз? Мына ушул ата-энелер мектебинде улуттун баалуулугун, улуттугун алып келе турган, улуттун жүзүн, биздин бай мурастарыбызды балдардын кан жанына сиңирүүдө ата-энелер мектеби аркылуу иш алып бара алсак болобу деген дагы багытты алсаңыздар. Сиздерде эмне иштер жүрүп жатат? Көп сурап атат. Урматтуулар, мен уруксатпы? Айта берсем болотпу? Мен Үсөн кызы Айсалкын, бир Атбаш Бирлик Тазим бала бакчасы. Мен өзүмдүн тажрыйбаман бөлүшүп коеюн дедим. Агай айтты го, өзүңөрдүн тажрыйбаңардан айткыла деп. Ата-энелер мектебин, ушу жаңы ата-энелер мектебинин башталышында мен өзүм иш алып бардым. Кандай алып бардым? Эң биринчи деген ата-энелерди дагы эле алып келип биз окуйбуз дебей, ата-энелер, мен бала бакчасында иштейм, ата-энени кандайдыр бир кызыктуу программалар аркылуу биринчи тартып алыш керек экен да. Анан баласынын жетишкендиктерин, өзүнүн ошо ата-энелерди оюн клубу отургузуп эле калемди берип, анан мынча сиңер керек, анча сиңер керек деп ошо бир кызыктырып, ошентип өзүм өттүм күз майрамына карата деп, балдары менен чогуу отургузуп, кантип тамак даярдайсыздар, сиздер кантип балдарга китеп окутасыздар, үйдөн эмнени үйрөтөсүздөр деп 5 жаштагы балдар болсун. Биринчи жолу өткөндө мага бир 10 чакты эле ата-эне келди. Азыраагы бир 8-9 эле ата-эне келди. Андан кийин баягы балдардын жетишкендиктерин улам көрүп отурупчу, ата-эне деген аябай тартылат экен да. Мени менен чогуу боз үй жазышты. Анан өзүм жана элдик этнопедагогика деп бешиктин куралышын жасап чыктым, 7-8 уштук жасаттым. Ошол экини көргөзүп, балдарга сабак өткөндө ата-энелерди сабагыма чакырып, улам ата-энени 1ден 2ден кошуп отуруп, анан мындай максатыма жеттим десем болот да. Ошо этнопедагогиканы кошуп, баланын тарбиясын, үйдөгү тарбияны баарын кошуп отуруп, анан жаңыдан мынтип алып келаткан кезде ошо декретке кетип калдым. Анан баары эле азыр ошо ата-энелер мектебин кантип баштайбыз, ата-энелер келбей атат дегендерди угуп отуруп, анан мен айтып кетким келип атат да. Ата-энени алып келип эле биз окумуштуу болуп көрүнүп, алардын көзүнө мынтишиңиздер керек, антишиңиздер керек десек, ата-энелер качат экен чын элечи.
Ал үчүн ошо агайдын жанагы китептерин окуп алып, өзүңөрдүн да чыгармачылыгыңарды кошуп, мындай практика жүзүндө баланын жетишкендигин айтып, анан ата энени тартыш керек экен, могу айыл жергесинде ата эне анан өзү эле тартылат деп. Мага ошо боз үй жасап беришти, бешиктеримди спонсор болуп алып беришти, анан аябай кызыгып мынтип бала бакчагачы өздөрү эле келип башташты, ата энелерчи. Анан азыр болсо декретке чыгып кетип, ишим токтоп калды, анан Кудай буйрса декреттен чыксам, агайдын болгон китебин алып окуп, болушунча изденип, анан ата энелер мектеби деп туруп, анан иш алып барам деп ойлонуп атам. Ошо. Onun жакшы, рахмат. Эми декреттен тез эле чыгыңыз. Ооба агай, Кудай буйрса ошо саламатсыздарбы? Азыр 1-2 минут, 1 минут сөз баянына чыгып алайын. Ошо ата энелерди кур эле мынтип кагазды берип, сүрөттү бере бербейчи, ошону бир нерсени отургузуп алып, жазатып, баласын кошо аралаштырып, монтип иш алып барганда, анан ата энелер ичине эле үйдөн монтпейт экенбиз, могу жерде монтуп жазайт турбайбы, могуну кылышыбыз керек экен деп, өзүлөрүнүн кемчилигин өзүлөрү айтып берип, анан өздөрү түзөп баштайт экен. Ошо. Саламатсыздарбы? Сөз берип, макулдап, тастыктап, сүйлөгөндөрдү туура, жакшы деп турсаңыз. Ооба, рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мага да сөз берип коесузбу? Мен Мажуда. Азыр могу Миттен суроо берип атат. Зум кичине кое туруңуздар, угулуп жатат, Мавжуда угулуп жатат. Эжеке, мен саламатсыздарбы баарыңыздар? Мен этнопедагогиканы мынтип өтсө жакшы болот деп ойлойм да. Биринчи ошол теманы тактап алып, этнопедагогика бул элдик тарбиянын булагы, же болбосо улуттук тарбия баланын өзөгүн түзөт деген ушундай бир жакшы темаларды коюп туруп, анан ага максат коебуз, ата энелерге кыргыз элинин салт санаасына каада көрүнө таянган тарбиянын маанисин түшүндүрүү деп туруп, анан бул үй бүлөдө этнопедагогикалык ыкмаларды колдонууга көмөк көрсөтүү. Биздин жардамыбыз ата энелергечи. Анан бул жерде кыскача ал боюнча ата энелерди ошол мектепке топтоп алгандан кийин или бакча болобу, мектеп болобу, аларды топтоп алгандан кийин бул этнопедагогиканын кыскача маанисин аларга жеткирип түшүндүрүп кетишибиз керек да. Бул жерде кыргыз элинин тарбиялык осуяттары, нарт насил, улууну урматтоо, кичүүгө үлгү болуу деген сыяктуу биздин ушул тарбиялык маанидеги нарт насилдерибизди жеткирүүбүз керек. Себеби азыр жаш ата энелер бар да. Анан бул этнопедагогика дегенди айрым жаш ата энелер билбеши мүмкүн да. Анан жаш өсүп келе жаткан ошол балдарга кичинекейинен баштап эле анан ошол макал лакаптарды тарбиядагы орду кандай? Ар бир ата эне ошол тарбиялап жатып ошол нерсени үйрөтүсү керек. Анан дагы мындан сырткары аларга мисалы айта берейинби, угулуп жатабы? Угулуп жатат. Кыскачараак айтсаңыз. Ошол ата энелердин улуттук тарбиянын мисалдарын угуу аларгачы, мисалы балага ыйгарылган жана ат коюу, анан бешик ыры, дасторкондогу адептер, ушулардын баардыгын түшүндүрүп айтып, анан алар менен бүгүнкү ата эне кандай улуттук наркты бере алат же бере албайбы, ошондой талкуу жаратыш керек да алар менен, ата энелер менен биргеликтечи. Ошол талкууга барсак, ата энелер ошону талкуулап атып, анан өздөрү кандай балдарына кандай тарбия берип аткандарын түшүнүшөт. Анан демек биз кайсыл жака карап баратат экенбиз, балдарды кайсы багытта тарбиялашыбыз керек экен, ошолорду жаш ата энелер түшүнөт деген ойдо ушундай жыйынтыкта, ушундай темаларда, талкууларда кылып өткөрсөк жакшы болот деген ойдомун да. Бир кандай десем, бир
чыгармачылык менен бир тапшырмаларды берип, аларга анан өздөрү дагы ата энелер иштешет да бул боюнча. Анан жарыштарды уюштуруп топ-топко бөлүп алып, ата энелерди бөлүп или балдары менен бирге топко бөлүп туруп үйрөтсөк ошондой. Качараак. Жарым минуттан ашпагылачы. Ооба. Бул жерде bir minut adam, 2-3 adam söylese keyinki bölükke ötecek. Hatta bunday tecrübeden sözlü lakonичный aytiş gerek da. Hem bu yerde bari bilimdүү adamlar oturasınlar, kıskaça lakonичный aytsaňar түшүнүктүү болот. Ошол үчүн сиздерде Нургүл, ошол үчүн айтып атам, бул МИД конференциянын автору, демилгечиси сиз. Сизден сураныч башкарып бериңиз. рахмат. Вакытты кетирип койбосун, о жазып атат адамдар, убакыт кетип атат деп. Ооба, кыскача сүйлөңүздөрчү. Ооба. Бул жерде 100 адам, 130 адам катышып атат. Анан убакытты кыска айтыңыздар. Кийинки Макулун айткан. Мунира айтыңыз. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Запыр агай, мен Бейшебаева Мунира Өзбековна Ысык Атадан чыгып атам. Бүгүнкү темаңыздар эң жакшы экен. Нургүл эже агай, ыраазычылык, этнопедагогика, улуу туңгусу, үй бүлө деген сонун маселени козгоптур. Мен чакан эле 1,5 минуталык ой пикир менен бөлүшүп коеюн дедим. Бизде кыргыз эли улуу Угулбай калды. Элбиз, мисалы, энесин көрүп кызын алып. Сиздер бүгүнкү козгоп жаткан тема, мисалы үчүн агай айттыңыз го сонун сөз. Эң күчтүү мамлекет бул үй бүлө, ал эми эң күчтүү тарбиячы ата эне айттыңыз го. Менин жеке ой пикиримде, биз бүгүнкү күндө жаш ата энелер биздин эле балабыз барчылап өлөчөктөп баланын өтө ашыкча эркелетүү менен биз өзүбүздүн башыбызга таяк болуп тийип атат го деп ойлойм да мен. Этнопедагогиканын дагы бизге абдан байланышы бар. Биз макал лакаптар менен, жүрүм турумубуз менен, уулум сагайтам, мисалы угум сагайтам, уулум сенук, келгем сагайтам, келиним сенук деген менен эле тарбиялап коюшкан. Кызды үйдө кыл жатпайт, философиялык маанисинде эмне деген тереңдик жатат. Козгогон темаңыздарга чоң рахмат. Ыраазычылык, ой пикирим. Рахмат. Башкалар. Роза жанатан бери кол көтөрүп жатасың, айтыңыз. Кантесиңер, мен Роза, Ысык-Көл областы Каракол шаары Абит Ахматов атындагы орто мектептемин. Мен негизи деген бала бакчада 8 жылдан ашык иштеп келгем, анан деген ошол жакта ата энелер мектебин алып жүргөм. Анан ошол эле ыкмаларды өзүмдүн балаңа колдоно алганда мындай көп нерседен деген мындай натыйжа чыкпайт экен да, өз балаңа өзүң колдоно турган нерселерди жакшы көтөп дегенде өзүңдүн балаңа педагог катары кандай тарбия бериш керек, сенин балаң сени педагог эмес, мындай бир башкача өзгөлөнүп турат да балдарчы. Анан эне катары айтсаң эркелейт, педагог катары айтсаң менин балдарым орусча сүйлөйт көбүнчө, анан мисалы айтат, мама выключи учительница деп мага айтат да, ошол жерден мага Кыскача сүйлөйбүз, Агайга да сөз берели, биз агайдын жакшы, баалуу, асыл пикирлерин угалы дегенбиз. Жакшы, мен мына рахмат пикир айткан, суроо бергендерге. Мына жазышып атат астында көбүрөөк агайды угалы деп. Мен деле силерди уккум келет, бирок убакыт чектелүү. Ошол үчүн Роза, мен сиздин сурооңузга жооп берип, анан темага өтөйүн, экинчи бөлүгүгө. Туура, мугалимдердин өзүнүн балдарыга
Көп айтат, убакыты калбайт дейт. Ал туура. Бирок жакшы угуңуздар, мугалимдин өзүнүн үй бүлөсүдөгү жубайы менен ынтымагы, үй бүлөлүк климат, анан мугалимдин өзүнүн кесибини сүйгөнү, ак иштеп, алал дейт, адал, таза тамак менен балдарды азыктандырганы, дасторкон четиндеги сухбаты, жакшы образы өзү эле тарбиялай берет балдар. Жакшы образ. Анан менин балам орусча сүйлөйт дегениңиз, ушуну бир аз түзөтүп коюңуз. Эми урматтуулар, ушу менин папам, менин мамам, менин школум дегенди токтотолучу. Ушул жерден, ушу улут уңгуш жерден башталат да. Анан менин балам орусча сүйлөйт деп эми албетте орус класста окуса ал жакшы, орус тилди билсе жакшы. Бирок азыр мен барыңыздар угуп алыңыздар. Азыр бир орус тилди билүү мода эмес. Бир англис тилди билүү мода эмес. Азыр дүйнө 3 тилди билсе, ошол современный человек болот. Чыгыштан бир тил, Кытай же Япон же араб. Батыштан бир тил, англис тили, анан орус тили бул родной эле тил. Анан ата эне эгер сергек болуп, улутман болуп, сөзгө маани бериң. Улутман болуп, таза кыргызча сүйлөп, таза кыргызча талап кылса, балдар анан мындай орусча сүйлөп кыйынсынбайт. Ал орусча, мен мына неберем келет менин деле. Мага орусча сүйлөсө мен айтам, кызым, каныкей, орусча сүйлөсө кыргыз тили капа болот да дейм. Сөздү караңыз, алардын тили менен. Орусча сүйлөсө кыргыз тили капа болот да. Ушуга маани бериңиз. А калганы сизде баары жакшы, менимче сиз жакшы педагогсуз, жакшы болуп кетет. Эми Нургүл, тема өтө эле, Темага өтө эле агай. Рахмат. Азыр мына улут келечеги үй бүлөдөн калыптанат деген койгон тема өтө маанилүү. Албетте этнопедагогика, улуттук нарк, каада салт, булар баардыгы зарыл. Анан мына азыр мамлекет башчыбыздын улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол дегени жөнүндө дагы эң жакшы ойлор айтылып атат. Булар баардыгы туура, ошо уңгу жол деген. Эми бүгүн мен сиздердин көңүлүңүздөрдү көбүрөөк башка жакка бурмакчымын. Анткени нарк, каада салт, этнопедагогика жөнүндө канткен менен көп эле сөз айтылып жүрөт. Улуттун келечеги үй бүлөдө дегенде мен үй бүлөдө билимдин баалуулуга, химия, физиканын, математиканын, тарыхтын, адабияттын баалуулуга көңүл буралы дейм. Үй бүлөдө балдарды билим дүйнөсүгө алып кирели. Мына ушуга сиздерди чакырат элем. Анан мына бакчада болсо, бакчада балдардын сезүү, кабылдоо, ойлоо, кыялдануу, ойноо, кеп маданиятын өстүрүш керек. Мына азыр мен 7 параметрди айттым. Ал жерде эми анчалык китеп окутуп жетишпесе деле, сезүү, кабылдоо, ойлоо, кыялдануу, мынабул, анан бул жөнүндө үй бүлөдө жана бакчада балдардын 6 жашка чейин балдардын акыл эс тарбиясы деп китебиз чыкты. Мына жерде азыр мен айткандар бакча жана үй бүлөдөгү балдар үчүн. Мына бир пайдалансаңыздар жакшы болот. Урматтуулар, улут келечеги үй бүлөдө дегенде үй бүлөдөн балдар билимдүү болушун айтып атат. Математика, физика, химия, тарых, адабиятка сүйүү, кызыгуу ойготууну айтып атат. Мугалимге, устазга урмат, сүйүүнү тарбиялоону айтып атат. Качан гана китепке сүйүү, илим алууга сүйүү, маданиятка сүйүү, иман, инсапка, адамгерчиликке, кичипейилдикке сүйүү тарбиялоо. Бул өтө чоң маселе. Биздин азыр турмуш тиричилик менен, оокат менен, мал, дүйнө, акча табуу менен алек болгон элибиз, ата-энелерибиз, аларга рахмат. Бул баары керек. Бирок эгер баласынын дептерини, математиканы бир ачып көрбөсө, күндөлүгүн электронный бумажный көрбөсө, эссе сочинениясын көрбөсө,
Балдар менен отуруп чогуу китеп окуп алса, кайдагы улут келечеги? Бизде ушул маданият жетишпей атат го. Анан эле мугалим жаман, мектеп жаман, директор жаман, районо жаман, министр бардыгын сындайт. Өзүбүздү өзүбүз качан сындайбыз? Ушул сапатка дагы мына энелер мектебиде ушуну айтыш керек. Мына мен азыр айтып жаткандарды канчалык алып жатасыздар, урматтуулар? Улут келечеги үй бүлөдөн дегенде балдарды билимге, табигый математикалык, STEM предметтер. Мына уларга тартыш керек. Кыргыздар өзүбүздүн IT технология, өзүбүздүн программисттер, өзүбүздүн робототехника, өзүбүздүн физик, математиктер, Нобель лауреаттары өзүбүздөн чыга турган кылыптуу үй бүлө түптөн кайта өзгөрүш керек. Анын үчүн бир-эки маселени айтайын. Үй бүлөлүк китепкана түзүү керек. Мына эне мектебиде мынауну айтыш керек. Азыр Кыргыздын үй бүлөсүгө кирсеңиз, жакшы 2-3 машина бар, евро ремонт бар. Китеп барбы? Китеп барбы? Карасаңыз, мына ошого маани берели. Үй бүлөлүк китепкана биз мектебибизде киргизгенбиз. Кайсы үй бүлөдө 300дөн аз китеп болсо, ал үй бүлө рухий, интеллектуалдык жакыр үй бүлө деп. 300дөн аз китеп болсо, эгер жөнөкөй үй бүлө, ал эми интеллигенттин үй бүлөсү болсо 500дөн аз болбосун. Албетте ал жерде Манас, Семетей, Сейиттен тышкары мына хадистер, андан тышкары энциклопедия, глава, справочник, Япознаю мир, энциклопедия для детей. Мынаулар болуш керек. Мана үй бүлө улут келечегини түптөй турган булак, азыктар мана жерде турат. Мына ушуга көңүлүңүздөрдү мен бурмакчымын, урматтуулар. Сиздер аркылуу миңдеген ата-энелерди, ар бир мектепте, бакчада келиңиздер. Жок эле дегенде бүгүнкү Нургүл Шарапованын эмесиден кийин, демек, улут келечеги үй бүлөдөн, үй бүлөнүн келечеги өнүгүүсү үй бүлөлүк китепканадан. Семейный библиотека. Аны дагы кожокөрсүнгө алып тизип койбостон, үй бүлө чогуу бир отуруп китеп окуу саатыны киргизиш. Мен былтыры Германияда Гамбург шаарында эл аралык конференцияга катышып келдим. Бул шартты бизге түзүп жардам берген Айзада Акбаковага ыраазычылыгымды айтып кетем. Германияда иштеп жүргөн Кыргыздын айтишник кызы Даниэл Өмүрбек Текебаев. Ошол жакта бир жакшы сапатты көрдүм. Мен айтып коеюн, урматтуу кыргыздар. Ровно 12 каждый год он допускал маленькие ошибки. Микрофонду өчүрөбүз. Тайминг. Но в этот раз он был особенно осторожен, Сүйтбекова. выверив каждую деталь. Когда железный человек собирал Агайга мишайт этип атпайсыз, мен сизди өчүрө албайтам. Сүйтбекова. 12 слишком рано, и еще один год будет потерян. Но на этот раз его терпение окупилось. Телефон пробил 12 ровно в тот же момент, когда железный человек щелкнул пальцем. Такыр өчүрө албайтам. Сейчас Өчтү, айта берейин Нургүл. Өчүрө албайтам. Сүйтбекова. Эми ошондо бир жакшы болду экен, айтайынбы? Такыр өчүрө албайтпаймын. Оңой эле өччү эле эмне болуп атат? Өчтү агай, өчтү. Ошо эми мен бир жакшы сапатты көрдүм, ошого айтайын. Биз мана немецкий техника, тактык, бар нерсеге суктанабыз го, ошол жактардан бир нерсени алып, акырындап мына зыялыйлар элге жеткириш керек. Ал эмне дегенде, немецтерде ар күн бир жолу
kechqurun 1